Мен Каракөл шаардык Чыңгыз Айтматов атындагы Балдар чыгармачылык үйүнүн англис тили ийриминин жетекчиси Жусупбекова Рахат Райымбековна окуу эстафетасын алдым. Жана Каракөл шаардык номер 3 Фрунзе атындагы жалпы билим берүү орто мектебине 365 күн жомогу китебинен жакшылык кайтабы деген жомогун окуп берем. Ал күн Карышкыр үчүн окуяларга бай эле. Алгач тузакка чалынып, эптеп кутулат. Андан кийин токойдо баратса, алдына мергенчилер чыгат. Бурулуп качып жөнөсө, мергенчилер артынан сая түшүп кууп алышат. Жолунан кап көтөргөн кедейдин баратканын көрөт. Мени куткар! Мергенчилер артымдан келатат. Сени кантип куткарам? Жонуңда капка сал. Кедей кабындагы жүгөрлөрдү төгүп, Карышкырды салат. Бир аздан кийин чындап эле аңчылар жетип келишет. Бул жерден Карышкыр көргөн жоксуңбу? Жок. Аңчылар кеткен соң каптан Карышкырды чыгарып, жолуң ачык болсун. Токто! Кете турганымды каяктан билесиң? Алгач сени жейм. Сени куткарып калдым. Сен жакшылыкка ушундай жооп кайтарасыңбы? Бул жашоодо жакшылыктын кайрымы жок экендигин дагы эле биле элексиңби? Муну башкалардан да сурап көрөлү. Эгер сен айткандай жакшылыктын пайдасы жок дешсе, мени жей бересиң. Алар жолдо чогуу баратышса, алдыларынан бир бие чыгат. Мен 10 жыл кожоюнума кызмат кылдым. Анын талаасында, бакчасында жүк ташыдым. Мындан сырткары ага 10 кулун тууп бердим. Бирок эми мени карыдың деп чыгарып салды. Карышкырдын дегени туура. Жакшылыктын кайрымы жок. Бир аздан соң ит менен жолугушушат. Өмүр бою кожоюнума кызмат кылдым. Күн-түн дебей үйүн кайтардым. Малдарына көз, кулак болдум. Ал үчүн жанымды да аябайт элем. Бирок аягы эмне болду? Үйдөн чыгарылдым. Жакшылыктын кайрымы жок. Бул чындык. Карышкыр туура айтат. Дал ошол мезгилде бир түлкү келет. Бирок түлкү суроого жооп бербей туруп, суроо менен кайрылат. Мынчалык чоң айбан бул капка кантип батты? Батты. Жок, ишине албайм. Дегиче Карышкыр далилдөө үчүн капка кире калат. Кедей түлкүнүн амалын дароо аңдап, каптын оозун байлай калат. Жакшылыкты билиш керек, билбеген жазасын алыш керек. Жазалоо эмне экендигин билесиңби? Деп капты ары бери копшой табышка. Андан соң аны алып барып, аңчыларга тапшырды. Кана балдар айткылачы, силерге жакшылык кайтабы деген жомок жактыбы? Андай болсо, силер үчүн менин 3 суроом бар. Биринчи суроом, кайсыл жаныбарлар жакшылыктын кайрымы жок деген Карышкырдын сөзүн туура көрүштү. Экинчи суроом, түлкү жакшылыкты билиш керек, билбеген жазасын алыш керек деген сөзү туурабы? Үчүнчү суроом, ушул жомокко байланыштуу кандай макалдарды билесиңер? Ушул китеп менен бирге окуу эстафетасын кийинки окурмандарга тапшырам. Саламатсыздарбы? Мен Керимбаева Жийбек. Фрунзе атындагы номер 3 жалпы билим берүү орто мектебинин 4-Д классынын окуучусумун. Класс жетекчим Тумантаева Чолпон Кыпчакбаевна. Жакшылык кайтабы? Деген жомоктун биринчи суроосуна жооп берем. Б менен ит жакшылыктын кайрымы жок дегенди туура көрүштү. Мага бул жомок абдан жакты. Жомокто окуп, кызыктуу кылып окуп берген Рахат эжекеге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Мен Калтарбекова Аяна, 4-Д классынын окуучусу. Жакшылык кайтабы деген жомогунун экинчи суроосуна жооп берем. Түлкүнүн жакшылыкты билиш керек, билбеген жазасын алыш керек деген чечими туура деп ойлойм. Анткени кээде
Кашкырды мергенчилерди сактаса, кашкыр кайра аны жейм деп жамандык кылып жатат. Ошон үчүн түлкү кашкырды алдап жазасын алдырды. Мен Нурманбеков Байел 4-Д класстын окуучусумун. Мага Рахат эжекенин жакшылык кайтабы деген жомогу абдан жакты. Мен жомоктон адамдарга көп жакшылык кылуу керек экендигин түшүндүм. Мен жомоктун 3-чү суроосуна жооп берем. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин ишидир. Жамандыкка жакшылык эр кишинин ишидир.